Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге балдардын 3 айдан 1 жашка чейинки укалоо методдорун көрсөтүп берем. Негизи эле укалоо бул балдарга 1 жашка чейинки балдарга аябай мааниси чоң. Себеби укалоо жолу менен биз балдардын нерв системасынын жакшы өсүшүнө, булчуңдардын чың болушуна, балдардын иммунитети жакшы болушуна көп жардам берилет укалоо жолу менен. Биринчиден, укалоону башташтан мурун биз балдарга атайын укалоочу май же болбосо кремдерди колдонобуз. Көп учурда балдарга вазелин же болбосо башка биздин кадимки эле өсүмдүк майларды колдонулат, бирок аларды колдонбой эле коюш керек. Массаж кылам баланы. Биринчиден колубузду таза жууп, ысытып, майды колубузга жакшы кызытып алып, анан массажды баштайбыз. Массаж балага жагымдуу болуш керек. Массаж учурунда бала ыйлабаш керек. Ыйлатып, балага катуу кол менен массаж жасабаш керек. Себеби массаж бул балага дискомфорт алып келбеш керек. Биринчиден, баланы тамактандыргандан кийин же эмизгенден кийин 30 минуттан кийин же болбосо тамактанганга чейин массаж кылыш керек. Себеби эмизип алып массаж кылса бала кусуп салышы мүмкүн. Уйкудан туруп баланын настроениясы жакшы болуп, көңүлү ачык болгон маалда массаж кылсаңар, массаж аябай эффективдүү болот. Биринчиден сылап сыйпап алабыз баланы. Кол менен баланын денесинде контакт түзүш керек. Катуу кылбайбыз, себеби баланын териси аябай жука болот, тез травма алат. Ошого жай шашпай, балага жагымдуу кылып, биринчи сылап сыйпап баланын денеси менен биздин колубуздагы контактты түзөбүз. 7 жолу, 10 жолу сыласаңыз болот. Баланын бутунан баштайбыз. Бутун сылап жатканда тизе зонасына тийгизбейбиз колду. Себеби тизеси аябай повреждение болуп калбаш үчүн, бул жерде коленный сустав деген бар, ошо коленный суставды повреждение кылып албаш үчүн тизенин массаж кылбай өтөбүз. Кийинкиси баланын денесин кызытып алабыз. Буда растирание деп коет. Растирание кылганыбызда бул жерге кан айлануун жакшыртабыз. Дене кызыл болуп, бүт кандын баары ушул жерге келет. Негизи эле массаждын пайдасы аябай чоң. Теринин өзүнүн өрчүшүнө, булчуңдардын өрчүшүнө балага аябай көп жардам берет. 1 жашка чейин балдардын тапанындагы массаж кылабыз. Тапанында аябай нервный окончаниялар көп. Ошолорду стимуляция кылып, ошолордун иштешин жакшыртыш үчүн бүт тапанын 8 түрүндө, то есть 8 түрүндө массаж жасайбыз. Манжаларын массаж кылабыз. Ич жагын массаж кылабыз, ичин. Өзүңүздөр билгендей эле, баланын 1 жашка чейин ичи менен проблема көп болот. Бала метеоризм, вздутие болуп, ыйлаганда дагы ошо көп проблема ичинен башталат. Ошого ичин массаж кылганда, өзүңөр деле апалар массаж кылганда, по часовой стрелке деп коет. Оң жактан баштап сол жакка карап массаж кылыш керек. Себеби жоон ичеги бул перистальтикасы оң жактан баштап сол жакка кетет. Ошон үчүн алаканыбыз менен баланын ичин по часовой стрелке мындай кылып массаж кылабыз. Кийин баланын ичинде бул жерде косые мышцы живота деп коет. Ошо косые мышцы животаны стимуляция кылыш үчүн алаканыбыз менен эки жактан стимуляция кылабыз. Эң чоң мааниге баланын киндиги себеби көп балдардын көп ыйлаганда, запор болгондо пупочная грыжасы чыгып калат. Ошо пупочная грыжа эгер чыгып калса, буну эки жактан мындай кылып кымчып массаж кылабыз. Эгер киндиги жакшы эле болсо, ошо пупочная грыжанын профилактикасы үчүн мындай кылып кымчып эки жактан чымчып массаж кылып ушундай движениялар менен массаж кылабыз.
Кийин бул жерде айланасындагы булчуңдарды стимуляция кылыш үчүн мындай кылып киндиктин айланасындагы булчуңдарды стимуляция кылабыз. Көкүрөгүнүн өзүнө тийбейбиз. Себеби бул дагы нежный болгон үчүн буну повреждение кылбаш үчүн көкүрөгүнө да тийбейбиз. Көп учурда балдар азыр грипп болуп, жөтөлүп калган балдарда хрип калып калат. Ошо хриптерди жок кылыш үчүн биз вибрационный дренажный массаж кылабыз. Үй шартында силер биринчи көкүрөк жакты сылап, сыйпап, кызытып алгандан кийин колуңар менен мондай вибрация түрүндө постукиванияларды кылсаңар болот. Вибрирующим движениями бул бронхтогу калган какырыктардын бардыгын чыгарышына жардам берет. Ошондой эле колдун массажы. Колдун массажындагы сылап, ылдыйдан бүт движениялардын бардыгын ылдыйдан өйдөгө чыгарабыз. Себеби баланын лимфа системасынын жылышы ылдыйдан өйдөгө карап болот. Алаканын ачып, баланын өзү физиологиялык түрдө гипертонусу болот 3 айга чейин. Ошол маалда алаканын ачабыз. Биздин өзүбүздүн баш бармагыбызды алаканын ичине салып, мондай кылып алаканын ачып турабыз. Алаканын ичин массаж кылабыз. Ар бир бармактарын. Кийин баланы арка жагына аударып, бел жагын массаж кылабыз. Белди дагы ылдыйдан өйдөгө каратып. Негизи өзү баланы 1 жашка чейин көбүрөөк ич менен жаткызыш керек. Себеби ич менен жатканда баланын мойын булчуңдары, аркасындагы булчуңдардын бардыгы күчкө кирет. Баланын мойнун кармашы дагы тез болот. Отурганда, кийин басканда дагы аркасындагы булчуңдары күчтүү болот. Буну ошондой эле ылдыйдан өйдөгө карап сылайбыз баланы. Кийин укалашты баштайбыз, кызартып, баланын денесине жагымдуу кылып. Ушу менен биздин массажыбыз бүттү. Укалоону негизи 3 айда, 6 айда, 9 айда, 1 жашта балдарга алып турсаңыз жакшы болот. Укалоону негизи адистин жардамы менен жасатышка аракет кылыңыздар. Бүгүнкү көрсөткөн укалоо, гимнастикалар силерге пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Саламатта калыңыздар.